общественного слушания. Я являюсь директором общественного фонда «Аналитическое бюро СССР». Мы рады вас видеть на сегодняшнем мероприятии, которое давно планировали. Несмотря на дальнюю дорогу, приехали со всех регионов. Данное мероприятие мы проводим совместно с партией «Замандаш», так как в последнее время фермеры много часто жалуются на деятельность Министерства сельского хозяйства, и мы решили предоставить площадку, чтобы они свои мнения высказались, выслушать обеих сторон. Дальше, наверное, предоставить микрофон, передам модератору Адамалиеву вам. Bizde özümüzün takibesi var. Анан биздин график боюнча азыр айтып берейин. Биринчи ушул президиумда отурган биздин инсандарга мен тааныштырып берейин. Шаминалиев Улан Инварбекович, бул аналитическое бюро СССРдин директору. Молдахматов Жеңишбек Өмүргазиевич, Замандаш партиянын лидери. Керималиев Жанбек Калканович, заместитель министра сельского хозяйства. Үмүталиев Өмүрбек Асылбекович, Аксакалдар кеңешинин төрагасы, отличник Министерства сельского хозяйства, кавалер ордена Дружбы, лауреат имени Абукаил Казарбаева. Эми бүгүнкү иш-чарабызды баштайлы. Первое слово предоставляется заместителю министра сельского хозяйства Керималиеву Жанбеку Калкановичу. Урматтуу бүгүнкү тегерек столдун катышуучулары, коомдук угуу деп айтып атабыз, бул коомдук угуунун катышуучулары. Эми биринчи кезекте сиздерге барыңыздарга рахмат, келип ушул бүгүнкү маңдай теске отурушуп сүйлөшүүлөр жөнүндө. Азыр башталышында эле биздин модератордон кийин бул чогуу алып баруучу соучредитель деп көйгөйлүү маселелер жөнүндө айтылат деп, дыйкандар мындай өзүнүн претензияларын айтып атат деп жүрөт. Негизги эки тараптуу болуш керек да. Жакшы позитив жакты, негатив жактарды айтылыш керек да. Ошондуктан мен ошону айтып кетет элем. Эми урматтуу бүгүнкү угуунун катышуучулары, эми Айыл чарба министрлиги өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой 65% калкы, Кыргызстандын калкы айыл жергесинде жашайт, айыл чарбасы менен иштерди алып барат. Эми кыскача токтолуп кетсем, биздин өзүбүздүн азыркы учурда эмне иштерди жасап атат. Негизи Айыл чарба министрлигинин айыл чарба секторунун кандай азыркы учурдагы иштери жөнүндө мен сиздерге мындай кыскача токтолуп кетейин. Эмне себептен дегенде, бүгүнкү биздинки сүйлөшүү сөздөрүбүздүн баардыгы ушул айыл чарба тегерегинде ушу агропромышленность комплекс жөнүндө сөздөр болот деп айтылат. Эми айыл чарба акыркы 5 жыл болобу, акыркы 20 жылдын ушул
өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой эң базар экономикасында өткөндөн кийин айыл чарбасынын кандай тараганын жакшы билесиздер. Биздин Кыргызстандын эң негизги байлыктары болгон жер, ошол менен бирге айыл чарбасынын дагы мал чарбасы бардыгы биздин ушул базар экономикасында жеке менчикке берилген. Жеке менчикке берилип, ошол 25% жер ошол биздин мамлекеттик башкарууда калган да. Ошол менен бирге бардык жерлерде фермердик чарбалар, кооперативдер уюшулуп, ошо кооперативдин негизинде фермерлик чарбалар жана майда чарбалар уюшулган. Ошолордун негизинде азыркы учурда айыл чарбасы иштери жасап жатат. Эми айыл чарба министрлиги тарабынан, өкмөт тарабынан айыл чарбасында кандай иштерди аткарууда чоң мындай жардамдашуулар болуп атат деп айтып кетсем, бардыгыңар жакшы билесиздер. Бул жерде ошол айыл чарбасына кайдыгер карабаган, айыл чарбасы менен иштеп жүргөн биздин дыйкандарыбыз отурат. Азыркы эң акыркы жылдары алсак, ошол айыл чарбасындагы кредиттөө маселеси. Бул бардык мен жакында эле Баба Дыйкан партиясынын 20 жылдыгы 7-чи съездине мен катышып келдим. Ошондо дагы ошол жобосунда дагы ошол кредиттерди төмөнкү пайызда бериш керек, кооперативдерди уюштуруу керек дегенде мен дагы ошол жерде айттым. Ошол айтылган нерселердин бардыгы азыр өкмөт тарабынан жасалып атат. Биринчи кезекте айыл чарбасын каржылоо, биздин фермерлерди каржылоо боюнча акыркы 5-6-7 жылдын ичиндеги айыл чарбасын каржылоо проектиси абдан жакшы жолго салды десем айтсам болот. Эмне себептен дегенде, акыркы жылдары пайыздык, насиянын пайыздыгы да төмөндөп, биздин кайра иштетүүчүлөрүбүз, биздин ошо кооперативде иштеген, багбанчылыкта иштеген фермерлерибиз төмөнкү пайыздагы кредиттерди алып атышат. Ошо менен бирге 20 жыл мурун өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой техникалык паркыбыз кандай эле. Мына бул жерде мен ошол техника менен иштеген көп биздин фермерлерди көрүп атам. Булардын дагы эң негизги максаты ошо Кыргызстанда айыл чарба паркин жакшыртуу болчу. Өкмөт тарабынан жүргүзүлгөн саясаттын негизинде лизинг проектиси ишке ашып, башка мамлекеттерге, кошуна мамлекеттерге үлгү болорлук лизинг проектиси ишке ашырылып атат. Азыркы учурда биздин айыл чарба паркыбыз жакшы жолго, жакшы техникалар, инновациялык жаңы техникалар келип атат деп айтсам жаңылышпайм. Ошолордун ичинде биздин ошол фермерлер, биздин агаларыбыз ошол башынан баштап революционер болуп иштегендер, мына азыр алар дагы ошо сыймыктануу менен карап атат. Бирок болуп аткан нерсенин бардыгы, жасалып аткан иште ар дайым мындай терс жактары да болот. Аны сиздер тарабынан биз кабыл алып, ошону биргеликте иштерди алып барышыбыз керек. Азыркы акыркы учурларда эле ошол техникалык паркыбыз лизинг проектисинин негизинде 3,5-4 миң даана техникага көбөйдү. Жылдан жылга мына мисалы мурда биздин дыйкандарыбыз орук жүйүү учурунда, же болбосо себүү учурларында техникалар табылбай, техникага муктаж болуп атса, азыр бардык айыл өкмөттөрдө график түзүлүп, алардын услугасы арзандоонун ичинде. Мен ойлойм, бул дагы өкмөт тарабынан, айыл чарба министрлиги тарабынан, биздин дыйкандарыбыздын тарабынан бул жакшы иштер, алгылыктуу иштер болуп жатат деп. Эми эң негизгиси жер маселеси. Жер маселесинде пайдаланылбай калган жерлер учурунда көп болчу. Ошол базар экономикасы өткөндө жакшы жерлердин бардыгы дыйкандарга таратылгандан кийин, биздин халкыбызга таратылгандан кийин, пайдаланылбай калган жерлердин 110 миң гектардан ашып пайдаланылбай калган жерлер. Биздин айыл чарба министрлигинин астында өкмөт тарабынан тапшырма болуп, биз эң негизгиси ушу пайдаланылбай калган жерлерди ишке киргизүү боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Булардын эң негизгиси ошол пайдаланылбай калган жердин 110 миң гектар жер болсо, азыркы учурда былтыр 75,5
1000 гектар болса, быйыл 63,4 гектарга биз төмөндөттүк. Бул сиздердин жардам менен ушу биздин чоң фермердик чарбалар болобу, компаниялардын жардам менен ушундай иштер болуп атат. Мен азыр эле эртең менен саат 9-та Хаят мейманканасындагы өзүнчө аякта тегерек стол өтүп атат. А жерде айыл чарбасын өндүрүш, айыл чарбасынын ассоциациясы курулган. Ошондо чоң компаниялар биригишип, 9-10 компания биригип ассоциация түзгөн. Ошолор азыркы учурда дагы өзлөрүнүн кандай иштерди жасаш керек, өзлөрүнүн максаттарын айтып, мен ошол азыр катышып келдим. Алардын максаты дагы ушу айыл чарбасындагы биздин мамлекетибиз айыл агрардык мамлекет болгондуктан ушуну өнүктүрүү, түшүмдүктүрүү көбөйтүү, асыл тукумдуулукту жакшыртуу, өндүрүлгөн продукцияларды чет мамлекетке өткөзүү деген темада иш-чара болуп атат да. Ушундай бир чарбалар агрегатор болуп, аркасынан башка майда фермердик чарбаларды ээрчитиш керек. Мен ошондой максатты каалайт элем да. Эми дагы айта кетсем, акыркы жылдарда биздин эң негизги максатыбыз өндүргөн продукция. Биз тоолуу мамлекетпиз, мал чарбасын өнүктүрүүдө, мал чарбасын алдыга коюуда, акыркы учурларда балдын башына, санына карап калганбыз. Азыркы учурда биз сиздер менен бирдикте ошол малдын башын эмес, анын сапатына карап атабыз. Ошонун негизинде башка мамлекеттерден жаңы уруктардын породасы жакшы малдын жана башка ири мүйүздүү мал болобу, койлордун жана башка мал жандыгынын продукциялар алып келип атат. Бул жерде биздин айыл чарба министрлиги тарабынан уюшулган 400дөн ашык осеменительный пункттарда жүргүзүлүп атат дагы. Жаңы азыркы учурда малдын породасы өзгөрүүдө. Бир учурларда бизде кой баласына ак кой деп беринос деп биз абдан чоң көтөргөнбүз. Ошол бул базар экономикасы өткөндө кыскаруулар болгон. Азыркы учурда ошол меринос коюн өстүрүүдө, ошол меринос коюнун башын көбөйтүүдө алгылыктуу иштерди жүргүзүп жатабыз. Эң негизгиси айыл чарба министрлигинин максаты азык-түлүк коопсуздугун сактоо. Ошол себептен ошол 9 продукт бар бизде. Ошол 9 продукту биз кыргыз элибизде ошол жетиштүү болсун, обеспечение болсун деп ошонун үстүндө иштөөдөбүз. Бул айыл чарба министрлигинин бир эле айыл чарба министрлиги, биз ошо фермерлер менен, сиздер менен жана башка биздин республикабыздын дыйкандарыбыз менен чоң иштерди алып барып атабыз. Бизде 9 продукт боюнча азык-түлүк коопсуздугуна иштеп жатсак, азыркы учурда биз 4 азыкты камсыз кылдык деп айтсак болот. Алардын ичинде сүт продукциясы, жер жемиш азыктары, ошо менен бирге эң акыркы 4-чү продукция бул кум шекер болуп эсептелет. Бул бир учурларда биздин республикада кум шекерди өндүргөндөн кийин анын тиги жетишпегендиги болгон. Ошол себептен азыркы учурда мына биздин эң чоң кластердик метод менен көрсөтүлгөн кайыңды кант чоң иштерди жасап, жана цепочка добавленный стоимость катары талаадан дасторконго деген бир программа үстүндө иштеп, жакшы жетишкендиктерге жетишүүдө. Ушул сыяктуу чарбалар көбөйүп, аркасынан башка майда чарбаларды көтөрсө деген оюбуз бар. Талаачылык боюнча айтсам, бул эң негизги биздин маселе болуп эсептелет. Бул талаачылыкта эң негизги түшүмдүүлүктү көтөрүү. Ошо менен бирге бул алынган буудайдын сапаты жанагы өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, клейковинасы жакшы болсун деген, сапаты жакшы болсун деген биздин урааныбыз бар. Ошонун негизинде азыркы учурларда иштерди жүргүзүп атабыз. Бир учурларда 10 центнерден гектарына 11-15 центнерге чейин алынган буудайлар болсо, азыркы учурда 55
60 центнерге чейин алып жатышат биздин дыйкандарыбыз. Бул мен мисалга алсам, бул Таза Жан кооперативи Ысык Ата районунда. Ошол чарбанын негизинде биз республикалык семинарларды өткөзүп, ошол как агрегатор катары ошол чарбаны биз көрсөтүп атабыз. Мал чарбасы боюнча айтсам, мал чарбачылыгында эң негизги мына өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой чабрец деген жана башка көптөгөн чарбалар бар. Ошол биздин айыл чарба министрлигинин өкмөттүн долбоорунун проектисинин негизинде USAID агентствосунун проектиси менен 7 чарба түзүлгөн. Ошол 7 чарба азыркы учурда абдан жакшы иштерди жүргүзүп, биздин дыйкандарыбызга алган продукциясынын түшүмдөрүн берип атышат. Ошонун негизинде талаачылыкта 14 үрөнчүлүк чарба курулган. Алардын дагы үзүлүү иштери айта кетсем болот. Эми биз эң негизгиси биздин өндүргөн продукцияны чет мамлекетке өткөзүү. Биз импортко көз каранды эмес мамлекет болууга аракетибизди жумшап атабыз. Сиздер да ошону каалайсыздар. Экспорт боюнча иштерди алып барсак, ошо бизде өндүрүлгөн продукциянын бардыгын биз чет мамлекеттерге өткөрүү боюнча чоң саясаттар жүргүзүп атабыз. Айыл чарба министрлигинин эң негизги максаты айыл чарбасынын саясатын жүргүзүү. Биз ар түрлүү саясий партиялардын саясатына биз кийлигишпейбиз. Эң негизгиси биздин айыл чарба саясаты. Жүргүзүп аткан иштерибиздин бардыгы ушу биздин дыйкандарыбызга жакшы жол көрсөтүү, жакшы укуктук ченемдик актыларды түзүп берүү. Мен ошону биз айыл чарба министрлигинин атынан дагы өкмөт тарабынан дагы ушул эң негизги биздин укуктук ченемдик актылар жакшы болсун. Эгерде укуктук ченемдик актылар иштебесе, начар болсо, биздин дыйкандарыбыз үчүн начар. Учурунда чыккан укуктук ченемдик актылар биздин азыркы болуп аткан инновациялык доордо, жаңы санариптештирүү доорунда башкача иштерди жүргүзсө болот. Ошондуктан мен ойлойм, бул укуктук ченемдик актылардын бардыгы биздин дыйкандарга мындай жакшы жактарын берет. Эң негизгиси биз дыйканга кайсы жактан жакшы түшүм алат, же болбосо ошол жерде кайсы жактан жакшы прибыль алатты максат коюп, биз ушул укуктук ченемдик актылар жүргүзөбүз. Ошонун эң эле бирин айтып кетейин, бул мыйзам чыкты, жогорку кеңеш тарабынан бекитилип берилген, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Азыркы учурда ошол мыйзам иштеп, биздин дыйкандарыбыз өзүнүн берилген үлүш жерлерине жанагы багбанчылык боюнча мөмө жемиш бактары болобу, жана башка батыраак өзүнө түшүм прибыль алчу өсүмдүктөрдү өстүрүүдө. Алынган өсүмдүктөрдүн бардыгын өткөрүү боюнча маселе турат. Ошол маселени былтыркы жылды жакшы билесиздер, картошка маселеси болгон. Бул биз эч качан бул темадан качпайбыз. Эмне себептен дегенде, ошол учурларда абдан чоң продукция түшүмдүүлүк көп болду. Ошонун негизинде биздин мамлекетибиздеги картошканын өтпөй калган себеби да ошондон. Азыркы учурда биз айыл чарба министрлиги тарабынан структура түзүлөт. Структуранын негизинде ошо айыл чарба продукцияларын биздин дыйкандарга, райондорго, региондорго беребиз да, ошонун негизинде иштерди алып барат. Жылдан жылга кайра иштетүү боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Ушу кайра иштетүү боюнча эң негизги азыркы айыл чарба министрлигинин приоритеттүү багыты деп айтсам болот, бул кайра иштетүү, экспортко аракет жасап жардамдашуу, анан санариптештирүү айыл чарбасын. Бул негизги багыттар болуп атат азыркы учурда. Былтыр мурунку учурларда багыттарыбыз биздин күнөсканаларды тамчылатып сугаруу боюнча иштерди багыт кылдык элек. Мен ойлойм, ал багытыбыз жакшы ишке ашты деп. Не себептен дегенде, ар бир региондордо күнөсканалар тамчылатып сугаруу боюнча иштерди жүргүзүп атат. Урматтуу бүгүнкү коомдук угуунун катышуучулары, мен айта кетет элем, бул жерде мен айыл чарба министрлигинде иштеген эмес, как дыйкан катары, как Кыргызстандын инсаны катары биздин акыркы 5-10 жылдын ичиндеги айыл чарбасынын өнүгүүсүн карагыла дагы 20 жыл мурункуна карагыла. Учурунда айыл чарбасы жерге отуруп калган. Азыркы учурда айыл чарбасынын
алдыга жылышы, айыл чарбасынын дыйкандардын иш алып баруусу, инновациялык жаңы техникаларды колдонушу менин оюмча азыркы теманы жаап кетет деп ойлойм. Эми дагы сөзүмдү кыскартып, эң негизги биздин ошол айыл чарба министрлигиндеги аткарылып аткан департаменттердин иштеринин алсак, акыркы эле мисал өсүмдүк карантин департаменти. Өсүмдүк карантин департаменти ишинде биздин дыйкандарыбыздын мурунку учурларда канчалык кыйынчылыктар тартып атса, азыр бардык жерлерде лабораторияларда уюштуруп атабыз. Ошо дыйкандарыбыз бир областтан экинчи областка келип сертификат албасын деп жерлерде бирдиктүү терезелерди уюштуруп атабыз. Мына акыркы көчөгүнкү эле мисалды айтайын, Москва районунун акими менен жолугушуп, Москва районунда дагы өзүнчө бирдиктүү терезе ачуу жөнүндө сүйлөштүк. Эмне себептен? Анткени себеби Москва районунан, Сокулук районунан чыккан айыл чарба азыктарын түз чет мамлекетке экспорттоо маселеси көтөрүлүп турат. Эми мен бул жерде айта берсем көп убакытты кармайт, ошондуктан урматтуу бүгүнкү биздин коомдук угуунун катышуучулары, эң негизгиси биздин бардыгыбыздын максатыбыз айыл чарбасын алдыга жылдыруу. Макал бар эмеспи? Сокурдун тилеген эки көз дейт. Биз дагы ошону ойлонобуз. Башка мамлекеттерге салыштырып, ошо айыл чарбасы биздин агрардык мамлекет болгондон кийин айыл чарбасы алдыга жылсын деген оюбуз бардыгыбызга бир деп ойлойм. Эми эң негизги бүгүнкү темада айтылуучу нерсе, сиздердин берген сунуштарыңыздарды, сиздердин берген сын пикирлериңиздерди биз угабыз дагы, өзүбүздүн маселени чечкенге, сиздер менен чогуу иштешкенге биз ар дайым даярбыз. Эмне себептен бүгүнкүдөй коомдук угуу болгондуктан? Бул коомдук угууну Замандаш партиясы биз менен чакырып сүйлөшүп эле өзүнчө сүйлөшсөк болмок. Ошондуктан бул нерсе абдан жакшы деп ойлойм. Эмне себептен дегенде бүгүн бири-бирибиз менен ачык бетпе-бет отуруп сүйлөшөбүз. Биз негизи бардык жерлерде декабрдан март айына чейин агрозовет окутууларды жүргүзөбүз. Ошонун негизинде бардык жерлерде биз айыл өкмөттө чейин окутуулар жүргүзгөндө, ошол жерде биз дыйкандардан ар түрлүү сын пикирлерди, сунуштарды кабыл алабыз. Ошонун негизинде өзүбүздүн ишибизди дагы өзгөрүүлөрдү жасайбыз. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү коомдук угуунун катышуучулары, мен өзүмдүн докладымда кыскача айттым. Эгерде сиздердин сурооңуздар болсо, биз бул жерде жооп бергенге даярбыз. Ар дайым силер менен бетпе-бет сүйлөшүп, ар бир нерсени чечкенге аракеттер жасайбыз. Эң көйгөйлүү маселелер булар: жер кыртышынын эрозияга учурашы,